Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер, окуучулар, ата-энелер. Бүгүнкү видеобузда биз дагы да болсо биздин баракчага келип түшкөн суроолорго жооп берүүнү улантабыз. Аралыктан окутуу учурунда көптөгөн телесабактар теле аркылуу окуучуларга түрдүү каналдар аркылуу жеткирилүүдө. А бирок кээде убакыттын жетишсиздигинен, кээде кырдаалга байланыштуу окуучуларыбыз ал сабактарды көрө албай калгандыгы байкалууда. Бул маселени кантип чечебиз? Кантип өткөрүп жиберген сабагыбызды кайрадан көрө алабыз? Биз бүгүн дал ушул суроого жооп беребиз. Эгерде сиз биздин видеобузду көрүүгө даяр болгон болсоңуз, анда класс басып, комментарийге дагы да болсо кандай суроолорго жооп алгыңыздар келет, ошол тууралуу ой бөлүшсөңүздөр болот. Алгач биз интернетке киребиз. Интернетке киргенден кийин мен сиздерге түшүнүктүү болуусу үчүн азыр Facebook'та Элиза Кочкор кызы деген атайын эжемдин баракчасында турам. Себеби бул жерде жадыбал турат. Анан теле сабактар кайсыл каналдардан болот, ошолор тууралуу атайын сиздерге көрсөтмө. Бул жерде бала бакчалар жана мектепке даярдоо тайпалары жана 1-4 класстар үчүн телесабактар Баластан телеканалынан чыгарылат. 5-11 класстар үчүн ЛТРдин илим жана билим каналынан, мындан сырткары Пирамида, Санат, 5-каналдардан дагы түрдүү телесабактар чыгарылат. Эми болсо биз ошол сабактарды кантип издейбиз, кантип аларды кайрадан көрө алабыз? Мына ошол суроого токтололу. Алгач биз Баластан каналы боюнча сөз кылабыз. Бул үчүн сиз YouTube баракчасына кирип барасыз. Баластан каналы деп издейсиз. Мынакей бул жерде телеканал Баластан деп турат. Бул бөлүмдү басасыз. Баскандан кийин албетте бул телеканалда көптөгөн түрдүү аталыштагы видеолор чыга келет. А бирок сиздерге теле сабактар эле керек болот. Бул үчүн атайын категория болуп бөлүнгөн бөлүмгө киребиз. Плейлисты деген атайын бөлүмгө киребиз. Бул жерде теле сабактар деп турат. Бул бөлүмгө кире турган болсоңуздар, анда бардык Баластан каналынан чыгарылып жаткан сабактардын ирети шурудай болуп тизилип чыгып калат. Каалаган сабагыңызды кайрадан көрө алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуз. Андан кийин ЛТРдин илим билим каналы жөнүндө ЛТР илим билим каналы деп киребиз. Бул жерде карайсыздар. Мисалы, бул видео Элдор Далиев мырзага тиешелүү экен. Экинчи видео болсо бул мобильный оператор О. Мына ушул баракчага тиешелүү экен. Ал эми бул жерге карай турган болсоңуздар, ЛТР маалымат деп турат. Демек, ЛТР каналынын баракчасы. Мына бул деле ЛТР каналынын баракчасы экен. Алгач баракчага кирип баралы. Андан кийин дагы да болсо бул бөлүмгө киребиз. Киргенден кийин бул жерде илим жана билим деп турат. Бул бөлүмгө кире турган болсоңуздар, бул жерде дагы мынакей бардык өтүлгөн сабактарды көрө аласыздар. Мындан кийин Санат баракчасына кирели. Санат телеканалы. Мынакей Санат ТВ деп чыкты. Дал ушул баракчага киребиз. Дагы да болсо бул бөлүмгө киребиз. Андан кийин теле сабактар деген атайын бөлүм бар. Ичинде 69 видео бар экенин көрүп турасыздар. Эгерде видео сиздерге жакса, бул белгини басып коесуздар. Адатта бул белгиге көпчүлүк маани бербейт, бирок бул белгини басып койсоңуз, сиз ошол адамга дагы да көптөгөн энергия тартуулаган болосуз. Ал эми Пирамида 5-каналдар боюнча мен издеп көрдүм. Азырынча бул каналдарда сабактар чыгарыла элек экен. Бул жерде эч кандай теле сабактар жарыялана элек. Балким жарыяланып калса, ушул жерлерден көрсөңүздөр болот. Албетте бул жерде видео ролик деп турат, бирок бунун ичине кирсеңиз, окуучулар үчүн жана
бир канча багыттагы роликтер топтоштурулган. Эгерде теле сабактар жарыяланса, анда өзүнчө бир категория ачылат. Урматтуу мугалимдер, дал ушул жол менен сиздер өтүп кеткен сабактарды көрө алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болосуздар. Эгерде бул сабак сиздерге пайдалуу болгон болсо, анда жакты белгисин басып, комментарийге өз оюңузду калтырып кетиңиз. Сурооңуз болсо биз албетте жооп беребиз. Кайрадан сиздер менен көрүшкөнчө сак саламат туруңуздар.